Марипов Бактыбек Асанбединовичке берилет. Рахмат чоң. Алмаз Акынжанович. Исанов айыл өкмөтү Ноокат районунда. Кайра жазылбайсызбы? Токтогул мектеби бар экен. Кайра жазылсаңыз. Убакыт токтотуп турсаңыздар. Айта бериңиз, кошуп коесуз. Мен убактым кайра кошуп койсоңуздар. Алмаз Акынжанович. Мына Исанов айыл өкмөтүндө Ноокат району. Эски Токтогул мектеби бар. Ошол жерде 3 гектар жер аянты бар. Эскилиги жеткен, МЧСтин кортундусу бар. Жана Караташ айыл өкмөтүндө да лагерь бар экен. Бүгүнкү күндө иштетилбей турат, 4,5 гектар жери бар. Ушуларга бир тапшырма берсеңиздер, жакшы долбоор даярдап чыгып туруп, ушул мамлекеттин эсебинен куруп беришибиз керек да. Ноокат районунда тез жардам автоунаалары керек экен. Бүгүнкү күндө 10 тез жардам автоунаасына муктаж, бирок бир жок дегенде бир 5 тез жардам автоунаасын бөлүп беришибиз керек да. Андан сырткары мына мектеп, бала бакча, больница, айыл өкмөт бардык мекеме ишканалардын тех кызматкерлерине кароол, электрик, сантехник, качегар, тазалоочу, айдоочу ушул сыяктуу тех кызматкерлердин айлык акысын көтөрүп берсеңиздер деп суранып атышат. Бүгүнкү күндө мына мугалимдердин айлыгы, врачтардын айлыгы көтөрүлүп атат, бирок тех кызматкерлердин айлыгы топ моптордуку бир аз болуп атыптыр. Шуну бир министрлер кабинетине бир тапшырма берсеңиздер, бир карап чыгышсын. Мирмахмудов айыл өкмөтүндө Арал айылында 35 жылдан бери бала бакча такыр жок экен. 2000ден ашык эл жашайт. Бала бакчаларын алыска ташып кыйналып атышыптыр. Ушул жерге бир бала бакча керек. Жери бар экен. Ноокатта 54-чү кесиптик лицей бар. Ушул кесиптик лицей бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн, райондун да балансында эмес, мэриянын да балансында эмес. Ошол 54-чү кесиптик лицейге спортзал куруп бериш керек. Бүгүнкү акыбалы аябай начар да, жаңы спортзал куруп бериш керек. Ошону бир мамлекеттин эсебинен билим берүү министрине дагы Кабминге да тапшырма берсеңиздер. Зулпуев айыл өкмөтүндө Айбек айылында Сатыбалдиев көчөсүнүн тургундары кайрылып атышат. Таза суу маселеси чечилбей атыптыр. Айыл өкмөттөн 600 миң акча бөлүнүптүр. Ошону губернатордун ушул өнүктүрүү фондунан дагы, Ош облустук өнүктүрүү фондунан акчалай жардам берсек. Элдер аябай суранып атышат. Бүгүнкү күндө таза суу жок. Бала бакчалар, мектептер, ошол жердеги жаш балдар, жанагы сары коорусу Боткин менен да ооруп атышыптыр да. Ошон үчүн ушул таза сууга бир айыл өкмөт 600 миң бериптир. Областтын өнүктүрүү фондунан дагы жардам берип койсок Алмаз Акынжанович. Ушул айтылган тапшырмаларды тиешелүү министрлик жетекчилерге жеткирсеңиздер, сураныч. Рахмат чоң.